Раматылык атам Абдалов Садык 1925 жылдары Ташкенттеги аскердик окуу жайды бүтүп келип, 30 жылдары Түштүк Кыргызстанда басмачылар менен салгылашууларга катышып, бир топ эрдиктерди көрсөткөн. Атам андан кийин 1941 жылы Улуу Ата мекендик согуш башталып, согушка аттанат. Украинанын бир топ айылдарын, бир топ шаарларын бошотууга катышкан. Кийин атам согуштан аман-эсен кайтып келип, биз төрөлдүк, бир топ жакшылыктар болду. Атам дайыма эртели кеч кармап жүрчү бир дептери болор эле. Көрсө ошол өмүр басып өткөн өмүр жолун, согуштагы күндөрүн жазып койчу экен. Кийин мен аны карап отуруп, анан эски дептер деген поэма жаздым. Ошол поэмадан улуу жеңиштин 80 жылдыгына урматтоо менен окуп коеюн. Дагы согуш бүтүндү талкаламай, бейпилдикти качырып калба салмай, ажырашуу, айрылуу, азап тозок, дагы согуш өмүрдү канталамай. 42 жылында март айында турдук таңда Жалал Абад вокзалында узаткандар убайда ыйлап сыктайт. А биз турдук унчукпай жол алдында. Кимдин келсин өлгүсү жаш чагында, тойбой турдук өмүрдүн шаңдарына. Ойлоп турдук баарыбыз кайтар жолду, түшпөсөк деп ажалдын капканына. Жазмыш ага болобу, өзү билет, кайтпай калды элине канча жүрөк. Касиеттүү Арстанбаб тоолорунан карагымды келтирип күн жүгүрөт. Жазга окшогой жаздагы кара булут калдалактайт батыштан суугуруп. Поезд катуу чаңырып чыккыла деп вагондорго тыгылдык жамгыр куюп. Поезд жылды, эл калды жылып-жылып, жолдор калды, адырлар жылып-жылып. Ак муз кийген Арстанбаб тоолорунан карап турду тууган жер улутунуп.